Жогорку кеңеште УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2 ящик курал алып барган деген сөздөр коомчулукта кызуу талкууда. Бул боюнча президент Садыр Жапаров бүгүн маалымат агенттиктердин бирине берген маегинде токтолду. Депутаттар баткен бүтө электе маалымат бергиле деп чакырышкан экен. Аскерлердин октору жок экен, автоматтары жетпейт экен деген сөздөр болуп, Ташиев эмне кылып атат, разведкасы иштебей жатат деген сындар болуптур. Анан мына силерге автомат деп алып барса керек. Албетте парламентте эмес, барам деген депутаттарды алып барып баткенден берсе болмок. Бул жагынан кичине ката кетирди. Бирок ошол мезгилде анын акыбалын деле туура түшүнүш керек. Кан кечип жүргөн жеринен түз учуп келди. Анан эмоцияга алдырып койду. Камчыбек Ташиев экөөбүз эч качан урушпайбыз. Урушканга мен жол бербейм. Экинчиден бийлик талашып атат деген калп сөз. Мен кандай буйрук берсем дал ошондой кыйшаюусуз аткарат. Анткени мен жеке кызыкчылыгым үчүн кандайдыр бир иш жөнүндө буйрук бербейм. Бир гана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болот. Үчүнчүдөн экөөбүздү уруштура албай 2 жылдан бери түн уйкусу жок иштеп жаткан топтор бар. Алар Ташиев кадр чечип атат, Ташиев президент болгусу келип атат дей беришсе эле мен аларга ишенип, кызганып Ташиевти кызматтан ала коймок белем. Мен бийликте канча олтурсам Ташиев дагы ошончо олтурат. Эң негизгиси мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы келген иштерди жасабасак болду деп билдирди Садыр Жапаров.